аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында Эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Бүгүн 1-октябрь, каарлар күнү. Бул күн ата-энелерге, аксакалдарга урмат көрсөтүп, алардын салыбы менен тажрыйбасын баалоого арналат. Бул күндү утурлай биз каарларга карата урматсый жана активдүү узак жашоонун сырлары тууралуу сүйлөшөбүз. Студиянын мейманы каарлардын ресурстук борборунун координатору Нурдин Сатаров. Биз бүгүн узак жана сапаттуу өмүргө жеткирген факторлор жана каарларга кам көрүү маданияты жана коомдогу орду тууралуу сүйлөшөбүз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздар. Ошо эфир менен пайдаланып мен ошо жалпы Кыргызстанда жашап аткан каарларыбызды, пенсионерлерибизди бүгүнкү каарлардын күнү менен куттуктап кетмекмин. Аларга ошо ден соолук биринчиден, мындан сырткары үй бүлөдө, коомдо урмат сыйга ээ болушун, дөөлөттү, карлыкты, узун өмүр сүрүүсүн каалайт элем. Чоң рахмат. Бардыгыбыз ушул убакыттан пайдаланып 1-октябрь каарлар күнү менен бардык угармандарды куттуктап өтөбүз. Анан алгач теманы талкуулоодон мурда ошо каарлар ресурстук борборунун негизги максаты жана ишмердүүлүгү тууралуу айтып берсеңиз. Каарлардын ресурстук борбору бул коомдук уюм болуп эсептелет, өкмөттүк эмес уюм деп. Бул уюм 1991-жылы уюштурулган. Эң биринчи Үмүт деген наам менен ошол балыкчыда уюштурулган. Анан бул Баштаенко Светлана Николаевна деген директорубуз эң эле көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн бул каарлардын Советтер Союзу кыйрап калгандан кийин каарларды колдоо иретинде социалдык жактан, медициналык жактан, экономикалык жактан ошол жалгыз калган муктаж, баягы колдоого муктаж болгон каарларды колдоо үчүн уюштурулган. Ошондон бери көп жакшы жумуштарды жасап келатат. Азыркы убакта бир 4-5 долбоорлорубуз бар. Ошол долбоорлор менен иштеп атабыз азырынча. Эң негизгиси ошол Балыкчы шаарында азыр деле мындай каарлар келип, сиздердин ресурстук борбордо эмне менен алек болуп, кандай программалар алар үчүн иштеп атат? Каарлардын ресурстук борбору коомдук уюмун эң биринчи демилгеси бул ошол каарларды бир жерге топтоп, аларга кандайдыр бир шарт түзүп берип, алардын жанагындай социалдык бири-бирине байланыштарын үзүлтпөй бири-бири менен маектешип, социалдык тармактарды жанагы өнүктүрүү боюнча ошолор келип, ал борборгочу өзлөрүнүн үйлөрүндө жата бербей, кандайдыр бир жумуштар менен алек болушат да. Эң биринчиден бул бири-бири менен маектешип. Бул күнүмдүк борборлор бир өзүнчө концепция болуп эсептелет. Анткени ал жерге келип, күндүз келип, бири-бири менен жолугушуп, акыркы маалыматтар менен бөлүшүп, анан мындан сырткары ошол жерде өздөрүнүн чогуу бир кандайдыр кол өнөрчүлүк, ошол жерде
парниктер бар. Ошо парникке барып жана жер жемиш өстүрүп, алма бактар бар. Ошол алмаларды сугарып дегендей өзлөрү бир социалдык бир жумуштар жасашат да. Мындан сырткары ошол борбордо коомдук уюм долбоору менен биз медициналык изилдөө өткөрөбүз. Балыкчы шаарынын социалдык департаменти аркылуу бизге тизме берилет. Ошол тизме боюнча биз жылда өтүп туруучу азыркы медициналык изилдөөдөн өткөрөбүз. Эгерде кандайдыр бир диагноз табылса, ошол диагноз менен башка медициналык уюмдарга жиберебиз, больницаларга жиберебиз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошол жердеги дарыларды жазып беребиз, ошол жерден дарыланышат да, амбулатордук шарттарда. Мындан сырткары ошол борборду өзүн камсыздоо иретинде ошол жерде карылар өздөрүнүн дагы пенсияга кошумча бир каражат табуу үчүн кесме жасашат. Ошол жерде кесме жасачу бир шаймандар бар. Ошол өздөрү кесмелерди буйрутма аркылуу же бизде 1 октябрь же 25 майда жүрөктөн жүрөккө деген иш-чаралар өткөрүлөт. Ошол иш-чара убагында алар сатышат ошол кесмелерин, кол өнөрчүлүк бир буюмдарды ошентип пенсиясына кошумча каражат таап активдүү жашашат да. Мындан сырткары ошол жерден физикалык машыгууларды жасашат. Негизи ошо Кыргызстандагы 1 октябрь карлар күнүнүн мындай мааниси канчалык деп ойлойсуз? Карларды кыргыз эли урматтап сыйлап келген. Анан бул 1 октябрь эл аралык карлар күнү болгондуктан бул биздин ушул азыркы убакытка аябай эң маанилүү деп эсептесек болот. Анткени ушул күнгө мамлекет тарабынан, коомдук уюмдар тарабынан көп карларга көп көңүл бурулуп, аларды даңктоо, барктоо учуру келет. Ошол убакта көп иш-чаралар өткөрүлөт да. Анан бул 1 октябрь күнү биз дагы коомдук уюмдар менен эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлиги менен, саламаттык сактоо министрлиги менен, мэрия жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен ушундай иш-чараларды өткөрөбүз. Бул жанагындай жарманке болуп эсептелет. Бул жерде карлар өзлөрүнүн бир концерттик программаларын тартып алышат. Мисалы азыр айылдарда шайыр апалар деген жакшы кыймыл болуп атпайбы? Ошол жерде ошол топтор келип ырдап беришет. Өздөрүнүн баягы жазган ырларын, бийлерин көрсөтүшөт. Мындан сырткары өзлөрү кол өнөрчүлүк боюнча буюмдарды сатканга аракет кылышат. Жанагы эле огороддорунда жана кошо топтошуп алып жасаган буюмдарды сатышат. Ошондой бир иш-чараларды өткөрөбүз. Бул абдан майрамга тете да ошо биздин карлар күнү. Негизгиси ошо бүгүн биз сөз кылчу активдүү мындай узак жашоо түшүнүгү жөнүндө айткан атпайбызбы? Негизи бул жалпак тил менен айтканда кандай түшүнүк? Азыркы убакта карлардын саны бүткүл дүйнө жүзүндө аябай көбөйүүдө да. Анткени азыркы убакта биздин медицина аябай жакшы өнүктү. Жана карлардын тамактануусу, бири-бирине болгон жана мамилелери, катнаштары көбөйүп, ошондуктан жалпы эле экономикалык, медициналык, социалдык жактан өнүгүүлөр болуп, биздин ошол
карылардын өмүр узактыгы көбөйдү. Анан бул ошол эле убакта карылардын жана оорулары дагы көбөйдү да. Мисалы эң биринчиден жанагы кан тамырынын басымы жогорулашу, бул гипертония, жүрөк оорулар, мындан сырткары жана муун, сөөктөрдүн оорулары көбөйдү. Жана онкология жактан оорулар көбөйүп атат. Көбүнчө эле бул биздин ошол жанагы жашообуз узартканына байланыштан да. Бирок бул жанагындай терс көрүнүштөрдү, мисалы мына медициналык жактан ооруларды алдын алса болот да. Бул кантип алдын алуу? Бул ошол активдүү узак жашоо. Пенсияга чыккандан кийин көбүнчө биздин карылар маанайы басыраак болуп, ошол пенсияда мен эмне менен алек болом? Үйдө эле отуруп каламбы деп көбүнчө биздин карылар отуруп калышат да. Ошол убакта карыларга аябай көп мындай психикалык жактан стресс да мындай болуп, анан көбүнчө ошол өзлөрүн баягы таппай депрессияга түшүп калышы мүмкүн. Катнаштары жанагындай социалдык мурунку коллегалары менен, кошуналары менен же башка дагы бир жора жолдоштору менен байланыштары үзүлүп, анан ошондой абалга түшүп калышы мүмкүн. Ошону алдын алуу үчүн биз мындай активдүү узак жашоо концепциясын социалдык камсыздоо министрлиги менен иштеп чыкканбыз. Ошол концепцияда кандайдыр бир карыларды активдештирүү. Биринчи жактан бул экономикалык жактан. Албетте бул жерге пенсиянын көбөйүшүн камсыздоо, карылардын жана социалдык байланыштардын чыңдоо, медициналык изилдөөлөрдү, медициналык камсыздоону жакшыртуу, албетте жанагы маданият жагынан карыларды бир нерсе менен алектенүүсүн көбөйтүү, жана бул эң маанилүү болуп, жанагындай физикалык машыгуу, өзлөрүнүн ден соолугун кароо. Ошол жалпы иш-чараларды камтыйт. Бул эми аябай чоң программа, бул концепция. Бул программага көп каражаттар керек. Анткени азыркы убакта бизде мындай демилгелер жерлерде жалпы эле бар, бирок азыраак болуп атат да. Ошону биз активдештирүү үчүн ошол концепция иштелип чыккан. Демек, мындай улам жаш өткөн сайын жашоонун сапаты төмөндөбөйт, тескерисинче активдешип, сиз айткан жанагы нерселердин баары чогуу колдоо болгондо булар узак жана сапаттуу карылыкка барышмак деп айтса болот да. Демек, кайсы факторлор буларды мындай узак сапаттуу жашоого алып келет? Карылардын узак жашоосуна болгон жанагындай иш-чаралардын эң бири бул эң биринчиден карылар жана физикалык жактан күнүгө кыймыл болуш керек да. Кыймылдабай диванга жата берип, телевизор көрүп, же азыркы убакта мына смартфон, телефон ошолорду көрүп жата беришсе, бул эң биринчиден жанагындай кант диабети, гипертония, жүрөк ооруларына, муун ооруларына, булчуңдардын ооруларына алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн азыркы убакта карылар күнүгө мисалы 4-5 километрден басып, азыркы убакта скандинавиялык жүрүү деп жанагындай таякчалар менен басып жүрүшөтүнө биз
Бишкектен көрүп атабыз, башка шаарларда деле бар экен. Ошол таякчалар менен басып. Бул эң биринчи жанагы карылардын оорулары бар да өзүнчө. Бул жанагы саркопения деп коебуз, булчуңдардын азайышы, жана муундардын оорушу, ошолорду алдын алуу боюнча көп жанагындай физикалык бир машыгуу жасаш керек да. Албетте бул жерде бизде шаарда жана айылдарда кыймыл аз болуп атат да. Бул жерде мисалы чет өлкөлөрдө ошол карыларга болгон бир борборлор бар да. Ошол жерден мисалы карылар барып, кандайдыр бир машыгууларды жасап, басып же жанагындай оорундуктарды көтөрүп, көп мындай йога, жанагындай пилатес дегендер жаңы бир физикалык жактан карыларды колдоо борборлору ачылып атат да. Ошондойлорду биз дагы бул Кыргызстанда көбөйтүшүбүз керек да. Мисалы ар бир райондо, ар бир мына Бишкектин райондордо бирден, экиден борбор болуш керек да. Мисалы пенсиядан кийин басышат, бирок бул жерде бир системалык бир мамлекеттик бир колдоо керек да. Мисалы жеке жанагы жеке спорт борборлору болот да, аларда бүт баары тең кымбат. Аяка биздин карылар барса барат, барбаса жок. Йога центрлери бар. Алардын деле баалары аябай жогору. Аяка дагы мына аз кыймыл болгон адамдар бара алышпайт. Ошондуктан бир бул жерден ошо активдүү узак жашоо концепциясына бул да каралганда, бирок буга дагы мындай мамлекет жагынан колдоо керек да. Демек, ошо физикалык жагы өтө маанилүү, ал психологиялык жактан ошо акыл эсти, мындай унутчактык дагы ошолор да кошо кетет. Буларды сактоого кандай кеңештер? Азыркы убакта дүйнө жүзүндө жанагы депрессия, Альцгеймер деген оору азыр күч алып атат да. Жаштар, карылар эмес, кичине баягы пенсияга чейинки жаштар дагы ооруп калып атат да мындай. Муну алдын алуу үчүн жанагындай эле пенсияга чыккандан кийин карылар көп мындай байланыштарын күчөтүш керек да. Мисалы бизде кыргыздардын арасында баягы пенсияга чыккандан кийин эми сен төргө отура бербейсизби, тияка барганда эмне кыласыңар? Көбүнчө бизде жанагы айылдарга барганда шайыр апаларга катышкан апалар ошолор айтып калышат. Мен кызым аяка эмне пенсияга чыкканда ырдабай эле койбойсузбу? Тияка баспай эле койбойсуңар, үйгө отура бербейсиңерби деп. Алар үйдө отурганда чүнчүп, карыларчы байланыштары баягы кескин азайып, анан ошол дагы бир жанагы депрессияга, Альцгеймер оорусуна, эми кыргызча айтканда баягы алжып калууга көп шарттар түзүлөт да ошондочу. Бул жерде мындан сырткары дагы биздин карылардын үстүндө, моюнунда неберелер. Азыр миграция күч алууда, өзүңүздөр билесиздер. Көпчүлүк убакта ата-энелери Россияга же башка чет өлкөлөргө кетип, карылардын моюнуна жанагы неберелерди багуу, аларды кароо деген бизде бир стереотип деп эсептелип калган. Карасаң сен ошо неберелериң. Албетте неберелерди биз жакшы көрөбүз. Аларга көңүл бурушубуз керек. Бирок бул жерден жаштар да ойлонуш керек да. Карылардын өзлөрүнүн дагы жашоосу бар. Ден соолугун чыңдаш керек. Жанагындай өзлөрүнө дагы көңүл буруш керек. Ошондуктан кээ бир жерлерде 1-2 небере болсо да жакшы. Бир 10 чактуу кыздары, балдары көпчүлүк убакта айыл жергесинде миграцияга келсе таштап кетишет. Анан карылар ошол неберелерди багып эле өзлөрүнө карабай, бүт пенсияларын
Эми да миграциядан келген акчалар түшүшү дагы мүмкүн, түшпөшү дагы мүмкүн. Ошол убакта көпчүлүк мындай карылардын арасында ошондой мындай психикалык жактан көп бул жоопкерчилик да, неберени багыш керек, ошондой терс көрүнүштөр болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан карылар өздөрүнүн дагы убактысы болуш керек, кандайдыр бир курбулары менен, достору менен байланыш болуп, саякатка, мисалы чет өлкөлөрдө карап көрсөңүздөр, бүт эле карылар саякаттап жүрүшөт да. Биздики дагы мисалы мындай жакшы көрүнүштөр болуп атат, саякаттап жүрүшөт, бирок көпчүлүк карылар үйдө отурушат да. Демек жана неберелер боюнча негизи небере менен убакыт өткөзүү деген дагы жакшы нерсе бар, бирок ошону мындай ошол түйшүктүн баарын ата энеге таптакыр эле жүктөп салуу дегенди бир жакшы ажырата билиш керек болот экен да. Ооба, азыркы убакта биз мына шаарда көрүп жүрбөйбүзбү? Ар бир шаардын жанагы үйлөрдүн аянтчаларында, отургучтарда карылар неберелерине карап айылдан алып келишет карылардычы. Сен мен баламды карап бер депчи. Ал жерде эми албетте ал жерде шаарда эч кимди билбейт, даже мына бул бир кошунаңды билбеген үйлөр бар да, мисалычы көп кабаттуу үйлөрдө эми ал жерде небересин багып отурат, бирок өзүнүн жашоосу баягы айылда болчу да. Ал мисалы 1 жыл отурабы, 2 жыл отурабы ошо небересин багып, бир жагынан албетте ошол үй бүлөгө жардам берип атат, бирок экинчи жагынан жанагындай бир социалдык изоляцияга түшүп калып атат да. Биз көп эле көрүп жүрөбүз. Эл мына скамейкаларда отурушат, айылдан келген апалар көбүнчөчү. Ошол неберелерин багып коюп. Ушул жерде мындай жаштар менен карылардын ортосундагы байланыш мындай канчалык маанилүү, анан кантип муну бекемдеш керек? Кээде сиз айткандай таптакыр эле ушул же алыстап кеткен учурлар бар да, ушуну мындай кантип бекемдеш? Азыркы биздин жашоо мындай кескин өзгөрдү да, мындай карагандачы. Мисалы шаардын шарттарында көбүнчө карыларга болгон мамиле мындай сууп бараткансыйт да, жаштар жагынан. Анан карылардын баягы жаштарга болгон мамилелери бул жанагы карылар менен жаштардын ортосундагы мамилелер да. Бул мисалы эң эле биринчи бул көчөдөн көрсөк болот да, мисалычы. Ошол азыркы жаштардын баягы тарбиясында, мисалы карылар өтүп жатса, аларды мисалы жөө мындай аларды көрбөгөндөй болуп жол бербейт. Мисалы карылар кетип баратса, алдын кесип өтүү. Мисалы бизде жаштар каяктан карылар келатканда биринчи өткөрүп, азыр болсо жанагындай микрофондорду же наушниктерди кулагына байлап алып, мына биз деле мен 60-ка чыгып калдым, мисалы чачым агарып турат. Мисалы карылар мен келатсам да, мисалы астыман кыздар болобу, балдар болобу, мындай кесип өтөт да. Токтогонго аракет мажбур болуп каласың да. А башкалар деле ошондой астынан келатат. Шаардын убагында азыркы скутер, самокат карыларды мен деле көрүп жүрөм. 1-2 жолу көрдүм сүзүп кеткендеринчи, мисалычы. Бул дагы мына бул карыларга автобустун ичинде мисалы жаштар отурат, уктамыш болуп коет. Жакында эле бир окуя болду. 2 кыз жакшы эле сүйлөшүп келаткан, анан 2 пенсионер түшүп калды да, бир 75-терге чыгып калган 2 апа экен. Анан алар отурушат. Анан мен кыздарга айттым, силер апаңар бар да, орун бошотуп койгула десем, бирөө бошотту да, бирөө уктап калгандай болуп көзүн жумуп жатып. Анан мен кайра дагы баягы айтканга мажбур болдум. Анан мени менен айтыша кетти. Мен дагы
аябай чарчадым. Бирок андан мурун аябай жакшы эле тиги курбус менен жакшы эле сүйлөшүп келаткан. Анан ошол жерден баягы эми турду, бирок жаман көзү менен карады да, мындай караганда. Тем более автобустун асты жагында болчу да. Ошондуктан азыркы убакта бул жерде биз мындай жаштарды мындай тарбиялоону токтотпош керек да. Мисалы унчукпаш керек. То есть унчукпай калбаш керек да ошол жерденчи. Эгерде бизде мисалы айылдан өскөнбүз, бизде деген карылар айтып турчу, сен дагы карыйсың. Алар карылар урмат-сыйга ээ болуш керек. Дөөлөттү карылык болуш керек. Ошон үчүн азыркы убакта биз жаштарга айтпасак, алардын баягы психикасында ушундай булар эчтеке сүйлөбөйт. Биз деле өзүбүздүн жасаган иштерибизди жасай беребиз дегендей да ошондой. Албетте азыркы убакта жаштар бир жагынан алар деле стресс болот. Иштейт, түнкүсү менен да иштейт. Алар деле түшүнсө болот, бирок жанагы карыларга болгон орундар мисалы ошолор мисалы автобустарда да айтып туруш керек улам-уламчы. Антип биз унчукпай калбасак, ошол биздин карылардан болгон жанагындай билим, тажрыйба өтпөй калышы мүмкүн да. Биздин жанагы кыргыздын салттары, карыларга болгон салт сапаттары ошолорду кескин түрдө жок болуп кетиши мүмкүн да. Чет мамлекетке биз чет мамлекеттерге барып атабыз. Аякта мисалы орун беришпейт. Карыларга мындай болгон мамилелер аябай суук. Ошондуктан ошондой мамлекетке биз өтүп кетпеш үчүн биздин карыларга болгон салттарыбызды эстеп туруш керек, сакташыбыз керек да. Ошо жана үй бүлө катары үйдө кары ата-энеси бар болсо кантип көңүл буруп кам көрүш керек? Жогоруда да мисалдарды айтып атпайбызбы? Мисалы ал активдүү болуп, өзүнүн бир коомчулугун тапканга аракет кылып аткан апаларды дагы тыйган учурлар болот экен, же дагы жанакыдай түшүктөрдү коюп койгон. Ушул учурда негизи кээ бирөөсү бала бактырбаса деле, бирок шаарга жылуу, жумшак деп өзүнүн жана жакындарынан алысыраак алып кетип калган учурлар бар. Негизи ошо кантип үй бүлө кары адамга көңүл буруш керек? Бул аябай мындай көйгөйлүү маселе да. Мисалы карылар пенсияга чыкканда, ошол үй бүлөнүн ичинде карылар баягы жана айтып кетпедимби? Үйгө отура бербейсиңби? Эми чыкканда бул бир кружокко барсаң, мисалы жана йогага барсаң, же кандайдыр бир концертке, же жанагындай бир шаяр апалар сыяктуу топторго баргандын эми кажети эмне депчи. Ошондой кээ бир балдар уялышат, мисалычы. Ошону жаштарга түшүндүрүш керек да. Бул ошо карылардын өзүнүн жашоосу бар, өзлөрүнүн байланыштары бар болчу, өзү коомдо болгон ордулары бар болчу. Ошолордон көп кескин баягы үзбөстөн ошол үй бүлөдөгү мүчөлөрү мисалы сый урмат менен жанагындай көз караш болуш керек да. Албетте карылар үй бүлөгө дагы бир өзүнүн салымын кошууга аракет кылат. Мисалы көпчүлүк убакта айыл жергесинде да бул жумушсуздуктун кесепетинен ата-энесинин пенсиясына жашаган үй бүлөлөр бар, мисалычы. Ал жерде пенсиясын мисалы бүт жанагы тамак ашка, кийим берге жанагындай бир транспортторго жумшашы мүмкүн да. Көпчүлүк убакта эгерде жанагындай балдары иштебесе да, бул дагы бир көйгөй да. Мисалы карылар
ошол балдарын да калат, неберелерин да калат, ошо пенсиялары мененчи. Эгерде үй бүлөдө жанагындай бир кандайдыр бир экономикалык бизнес болсо, анда дагы мындай аралаштырып карылардычы. Ошондой кылыш керек да, мисалы. Эң негизгиси активдүү жашоого аларды аралаштыруу. Анан ушул жерден биз каарыларга карата көп сунуштарды айттык, кантип узак жашоого жетсе болот жана сапаттуу. Анан эми ушу каарылыкка жаңы келаткан кары боло элек, бирок жаштар деп койсом деле туура эмеспи го ошо. Алар кантип каарылыкка туура даярданыш керек, бүгүнтөн баштап эмнеге көңүл буруш керек экенин айтып койсоңуз, бизге бөлгөн убакта соңуна чыгып келатат. Жыйынтыктап. Бул каарылыкка тетиги кичинекей кезден бери даярданыш керек экен да. Мисалы Япония мамлекетине барганда биз көрдүк ошол жанагындай Альцгеймер оорусу карылардын жанагындай көйгөйлөрүнө ошол детсадтан 1-класстан баштап ошол карылыкты таануу деген ошондой сабактар бар экен да. Ошол аркылуу карылардын көйгөйлөрү, карылардын кандай бир жашоо турмушунун кызыктуу болуп, ошондой кийинки жанагындай класстарда, жогорку класстарда мен карыганда эмне менен алектенем деген сабактар өтөт экен да. А биздин шартта болсо, биз ошол карылыкка пенсияга жакын калганда ойлоно башташыбыз керек да. Мисалы, бир 5-10 жыл калганда пенсияда эмне кылам? Мен бизнес кыламбы? Же мен ошол жумуштан бошогондо эмне менен алектенем? Мисалы, экономист болсо, сени мисалы жумушка алыш да мүмкүн, албаш да мүмкүн. Балким алып калса жакшы, албаса мен эмне менен алектенем? Өзүм бизнес баштайынбы? Анткени азыркы убакта 63-төн баштап эркектер, 58 аялдар пенсияга чыгып атпайбы? Анан ошондон кийин эмне кылам? Ошонго өздөрү пландаштырып, бир өзүнчө бир көз караштар болуш керек да. Ошого даярданыш керек. Каякта жашайм деп бир кандайдыр пландаштырып, стратегия ошондой кылып туруп, ага даярданбаса, пенсияга чыгып калгандан кийин ал адам өзүн жоготуп коюшу мүмкүн да. Демек план болуш керек. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп, угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бүгүн биз Карылар күнү майрамына карата, карыларга карата сый урматтуу мамиле жана активдүү узак жашоо сырлары тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда Карылардын ресурстук борбору коомдук уюмунун координатору Нурдин Саттаров болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.